Кыргыз-тажик чек арасында Ош облусунун Чоң Алай районуна караштуу Унжу булак тилкесинде абал чыңалуу ойдон турат. Бул тууралуу бүгүн УКМКнын чек ара кызматы билдирген. Мекеменин саат таңкы 6 абал боюнча маалыматына караганда тажикстандыктар мамлекеттик чек аранын тактыл элек тилкесине орноткон контейнерлерин калтырып, өзү тарапка кайра 600 метр ары кайтышкан. Бул Пирамида каналынын түз эфиринде стартталган акцент программасы, саламатсызбы? Кыргыз-тажик чек ара маселесин талкуулоо үчүн эфирибизге келген коноктор Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Исабеков Кубанычбек Сатиндеевич, кечирим сурайм, саламатсызбы, жана саясаттануучу юрист Колубаев Төрөбай Куназалович. Студиябызга кош келиңиздер. Ал эми эфирибиз адаттагыдай түз алынып берилет. Сиздердин суроолоруңуздар үчүн 59 20 55 номуру кызматта, шаарыбыздын коду 0312. Мына мекеменин маалыматына караганда саат түнкү 3-тө Тажикстан тарап ошол Унжу булакта тактыл элек жерге контейнер орнотконун, Кыргызстандын аймагынан 1000 метр бери кирип орнотконун белгилешти. Ошол жерде тажик аскерлери, автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло баштаганы байкалган. Сиздин оюңузча бул тажик тараптын кандай максаттагы иш-аракети? Биринчиден, бул кошуналар тынчтыкта жашаш керек. Кошуналарды эч ким тандап ала албайт. Миңдеген жылдар кошуна болуп келдик, тынчтык жолу менен чечиш керек. Бул эми Советтер Союзунун бир калтырган терс жакын мурасы болуп атат. Советтер Союзу убагында баарыбызды бир байлап койгон да. Мисалы, өндүрүш жагынан деле, чек ара жагынан деле, маданият жагынан болобу, илим-билим жагынан болобу, же ошо кызматкерлер жагынанбы, кыргыздар да башка жерден иштөөчү, бизге да келип иштешчү эле да. Анан мисалы алып келсек, ошол эле эң чоң деген Ленин заводу Бишкектечи, химкомбинат Енисей Красноярскиден октарын дарысын алып келчү. Гильза снаряд чыгарыш үчүн темирин болсо Норильскиден алып келчү. Шунда байлап калганбыз да. Мисалы Кыргызстанда деле бул кыргыз автомашта ГАЗ-50-терин чогултушчу, Россиянын машинесинчи. Ошол эле маалда бизде майлы сууда электроламповый завод бар эле. Тиги темир жол жок болгондон кийин анын тиги подъездной путьтары, складдары, ал тургай паровоздор бар болчу Андижандачы. Анан Союз тарагандан кийин ар бир мамлекет өзүнүн менчиги деп жарыялады өзүнүн чек арасындагы. Анан ошол эле маалда тескерисинче мурас бойдон ошо чек арачылар калып калды. Ошол эле Казакстан менен болгон, ошол эле Кытай менен болгон, эми азыр чечиле турган ушу Тажикстан менен Өзбекстанды болот. Өзбекстан менен тынчтык абалда мындай түшүнүү жактайы менен, тарыхый документтер менен сүйлөшүү жагы менен чечилип атса, бул Тажикстан менен чыр менен бүтүп атат да. Анан бул негизи чек арачылар чече турган маселе эмес. Бул эң жогорку бийликтер чечиш керек, өкмөт башчысы чечиш керек, президент чечиш керек. Антипсек болбойт. Биз деген бир нерсени билишибиз керек. Биз өз жерибизди бербейбиз, бирөөнүкүнө көз артпайбыз депчи. Эмне үчүн биздин ата-бабадан калган бул түбөлүккө калган жер. Биздин ата-бабабыз эч качан Кудай да кечирбейт, ата-бабанын арбагы да кечирбейт, жаш өсүп келаткан урпактар да кечирбейт, эгер биз алдырып ийсекчи. Себеби биздин ата-бабаларыбыз кан төккөн, көздүн карайында сактап келген биздин чек араны жердичи. Эмне үчүн биз беришибиз керек? Ошол эле маалда тынчтык жолу менен чечсек жакшыраак болот эле. Себеби эки жак чабышкандан, урушканда мына жакынкы арада бир топ айылдар өрттөнүп кетти. Көп кишилер өлүп калды, далай жарадар болду, үй жайынан ажырагандар болду. Тажикстан тарабынан азыраак болду. Эми булар мурунда камданып алган экен, азырда камылга көрүп мындай кылганы туура эмес деп эсептейм. Эми биз коңшулар карасаңыздар, биздин деле бир топ кыргыздар жашаган жерлер бар. Ошол эле жерге талдачы мисалы. Бизде да тажиктер жашайт. Мисалы азыр президенттин кеңешчиси болуп отурат, вице-премьер-министр болгон жигиттерибиз бар, Рашид Сабирович мисалы. Биз деле аны кодулаган жокпуз эч кандайчы. Мен да бир маселени айтып коеюн юрист катары, жогорку кеңеште биз ратификация кылганбыз. Мисалы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда, анан Россия менен Кыргызстандын ортосунда болгону эки мамлекет менен бизде келишим бар. Упрощенная система получения гражданства деген. Себеби биздин бир топ кыргыздар көчүп келген. Баягы Тажикстанда жарандык согуш болгондочу, гражданский согуш болгондочу, бир топтор айласынан бизге көчүп келген. Анан биз жөнөкөйлөштүргөн ал кыргыздарга жарандыкты бергенбиз. Мындай жак жеңилдик Тажикстанда да каралган. Эми кыз бергенбиз, кыз алганбыз. Бала чыкканы кантип бөлөбүз мисалычы? Куда сүйөктөр кантип бөлүнөт? Эми атышабы ушулчу. Ошон үчүн тажик бийлиги ойлончу маал келди деп эсептейм. Бул жагынан бул тынчтык жагы менен чечпесе эч ким жеңе албайт. Түшүнүктүү, рахмат. Ушул эле суроону сизге узатайын. Негизи эле тажик тараптын көздөгөн максаты эмне болуп атат? Бул аракети менен тажик тарап эмнени билгизгиси келип жатат Кыргызстанга?
Саламатсыздар. Бірінші мен Қуанышбек Сатындиевичке қолдап кететінім. Жоғарыда айтылған сөздермен мен қайталағым келбейді. Тажик тарап көздеп тұрғаны бұл Тажик Эмомали Рахмонов өзі бұға барбайды. Башқа мәселе бұл, аға отдельно тема алып жазар берді башқа тышқы чоң саясатта қатышқан иш әрекеттері болып жатады деп айтып кетемін. Ондай түстен түс айтқанда провокация болып жатады тажиктер тараптан. Мына жақын еле мына атыш болып кетті, қаншадан үйлер өртеді, екі жақтан малдарды айдашып кетішті. Эми башқа мәселе ошодон токтогонан хотя бери мындай башкача провокация алмак, булар түстөн түз 1 километр кирип атпайбы бизге, чоң алай жагынан кирип көрүп атат да. Эми текшергендей кылып, сынагандай кыргыз жокерлер Кыргызстандын бийлиги кандайга канчалыкка барат деп. Түндөп келип блокпостуна коюп, военныйлар менен анан эртең кетип калып, бул провокация. Түздөн түз провокация тажик эли. Берде эки карапайым элде, тажик элде, анан бизде Кубанычбек Сатындиевич айткандай бизде куда себептер бар. Кыз салып бала өртөйүндө тарыхыбызда бар, Манасата канекейлери. Анан карапайым элде күнөө жок. Берде саясатта бизде башчылар менен эки башчы чогулуп туруп чечип турган, ортомчо турган чоң, аябай чоң держава Россия, Кытай, Туркияда берде карап турат. Булардын баары менен кошулуп туруп, мындай дипломатический сүйлөшүүгө келишимге келбесе, чоң чырга айланып кетиши мүмкүн. Түшүнүктүү. Мына кыргыз тарап абалды жөнгө салууга күч аракетин жумшап, Тажикстандын расмий өкүлдөрүнө кайрылып жатышат. Анан алар түшкө чейин жооп бербей, түштөн кийин ошол Тажикстандын хабар сайты жазып чыкты. Анда Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы кыргыз-тажик чек арасына түзүлгөн кырдаалды тууралуу маегин берип, бул туурасында Кыргызстан менен Тажикстан өкмөттөр аралык келишим жүргүзүшкөн. Ошол келишимдин негизинде гана чектелген чейинде турабыз, биз Кыргызстандын аймагына кирип барган жокпуз деген билдирүүсүн жасады да. Бул арада биздин Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тажик элчисине нота тапшырды. Бул боюнча сиздин пикирлериңиз кандай? Чек ара толуктуктап керек. Эки мамлекет келишим түзүш керек эң жогорку деңгээлде. Жок дегенде өкмөт башчылары, жолбосо президенттерчи. Андан кийин эки тарап тең. Жогорку кеңеш биз жактан, тиги жактан мажлиси закон түрүндө бекитиш керек. Анан закон күчүнө кирип, президенттер кол койгондон кийин закон. Анан нота менен бири-бири менен алмашыш керек документ. Бул оюнчук эмес. Тапталган ал сүйлөшүүлөрдө жүрүп атканда. Бул бир четтеңиздер. Экинчиден, бул кыргыз тарап жаңы эле өкмөттү алмашып, жаңы бутуна тирелеп, ушул кезде эмне күч көргөзөлү деген сөз бул. Андай эмес да. Мисалы жаңы терс жагынан да карасаңыздар, мисалы ошол Россияда эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттар менен тажик мигранттар урушуп атат. Чагылашып кээ бир жерде милициялашып атат. Эми биз Кыргызстан менен Тажикстан көп эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз. Быйыл эле мисалы ОДКБ менен ШОСто Тажикстан төрагалык кылып атат. Ал направо хозяина болуп атат да, анан бирок бир эле жылга. Андан кийин Кыргызстан болот. Анан Кыргызстан чакырса келбей койбу. Кандай болот? Ошол эле КМШ мамлекеттеринин мүчөсүбүз. Ошол эле ООНдун мүчөсү болуп эсептелебиз. Тажикстан көпчүлүк жактан Кыргызстанга көз каранды, мындай ачык айткандачы. Кыр көрсөтүп күч көргөзүп кереги жок. Бирок Кыргызстан аркылуу контрабанда болобу, эмне болобу, Кыргызстан аркылуу экономикасы жаналып турат. Күч майлар өтүп атат. Россия менен же чоң Казакстан менен алардын чек арасы жок. Өзбекстан менен да акыбалы начар болчу. Кичине азыр Өзбекстан аркылуу алып атат. Бирок Кыргызстан аркылуу бул көп маселелерин азыр чечип атат. Андай сүйлөшүү жолу менен, тынчтык жолу менен чечпесе, бул жакшылыкка алып келбейт. Анын үстүнө ал Тажикстанда эле өсүп өнүп кеткен жок бизден чыгып. Да, элинин саны биздикинен көбүрөөк. 9 миллионго жакын эли бар. Булардын аскерлеринин саны көбүрөөк Кыргызстандыкына караганда. Эми жарандык согуштан мүмкүн такшалып калгандыр. Бирок алардын ички проблемалары көп да. Мен тескерисинче айтар элем. Мисалы, эл башы болгончо суу башы бол дейт. Тажикстан менен Кыргызстандын суу запасы бар. Мөңгүлөр эки мамлекеттикиндей жок. Жеке эле Орто Азия эмес. Ошол саясатты бирге алып барса, мисалы биздин жетекчилерчи, ошо эки мамлекет жетекчилери, ошол эле Бириккен Улуттар уюмуна, ошол эле КМШ башка уюмдарга да коюп туруп, суунун баркын баалагандай кылып, ошо муну товар сезинде сездирип, коңшу мамлекет экологиябызды сактап, ошол табигатыбызды сактай турган болуп, ошо коңшу мамлекеттер дагы тиешелүү төлөмдөрүн төлөгүдөй кылып, анан деңгээлин экономиканы экөө биригип көтөрсө жакшы болот эле деп эсептейм. Бири-бирин колдошу керек болчу. Мындай
тиги бычакыбызды чыгарып бири-бирине күч көргөзбөйчү. Биздин кечирип коюңуздар, биздин жетекчилер мына өткөн бул чек ара чырында биздин жетекчилер сабырдуулук кылды. Манас атадай айкөлдүгүн кылды. Кырчылашып аткыла талкалагыла деп команда берилген жок. Ошон үчүн биздикилер көбүрөөк жапа чыгып калдык. Эми азыр мындай боло берсе, биз мойнубузга мингизип алат экенбиз, андай эмеспиз да. Биздин атабыз элдик кылган далайчы. Манас атабыздын байбичеси тажичка болгон менен Манас атабыздын айылы болгон, чынын айткандачы. Анан алар кыйын сезбесин, бирөөнү эрсесең, өзүңдү эрсесең, бирөөнү серсездейт. Ошон үчүн тажик бийлигине да айтаар элек да, биз эсиңер бар детеңерди жыйып ойлонушуңар керек. Эми биз уят болуп атабыз, тажиктер да, кыргыздар да. Коңшу мамлекеттер согушуп аткан эмне жеңди эле? Эч ким эчтекени жеңген жок. Ал тургай мына ядерный держава болгон тиги Индия менен Пакистандын ортосуна Россия келип туруп, экөөнү тиги мына шоско киргизди, экөө достук менен жашап атат. Эми биз кошуна мамлекет ушу кырчылдашкандан эмне деп атабыз? Түшүнүктүү. Ошол эле суроо сизге агай. Мен Кубанычбек Сатинович айтып кеткендей, эки элдин ортосунда ынтымак эле атат. Далил болуп турат, эми Кубанычбек Сатинович айткан сөздөрүн мен кайталагым келбейт. Тышкы саясатта орун бар да, бу жерде. Эмомали Рахмоновго кирген, чыккан консультация берип ушундай. Бул ачыктан ачык согушка барып атат, ачыктан ачык. Эл аралык уюмда, уставында негизи эле мындай ишке барат турган өлкө бул уже ачыктан ачыкка согушка бараткан деп айтып кетсем болот да. Түстөн түз эле. Анан азыркы убакта мен түшүнүп атам, биздин үйлөр үйгө канча жарандар өргөн, эми мына ысыкканга алдыртпай, дипломатиялык нотада, дипломатиялык тегерек столдо эл аралык чоң уюмдарды кошуп, азыр кайрылыш керек эл аралык уюмдарга. Тажикстандын кылып аткан иш аракети менен өткөндө да биз фиксировать эттик, биз тарттык, биз баарын көрсөттүк деп, анан сотко кайрылабыз деген бул убакта көп алып кетет. Азыр жанжал любой время болуп кетиши мүмкүн. Азыр Тажикстан менен Афганистандын границасынын тоонун перевалдын ачылды азыр. Канча деген боевиктер Сириядан келип туруп, Тажикстандын границасына келип түшкөнүн баары билет. Америка вертолеттоп ташыган. Аны интернет сайт булаганан эмес, любой жерден көрсө болот. Анан Тажикстан азыркы бүгүнкү күндө Кыргызстан менен согушап турганга булар кызыктар эмес болчу. Буларды түрткү берген да. Түшүнүктүү. Бизде чалыр, андан кийин мөйүз улантсак. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы. Угуп жатабыз. Түшүнүктүү. Ой пикириңиз. Жооп берип коеюнбу? Чындыгында айкөлдүк деп үйгө келсе конок кылышыбыз керек. Келген кишиничи, келиңиз анау істе деп билгиртеден бар. Бирок душман катары келсе биз жооп беришибиз керек. Биздин каныбызда дагы бар. Эрдик кыргыздын канында кайнап эле турат. Анан бул жерде мындай болот атпайбы? Биз даже бул тажикта эл аралык мыйзамдарды бузуп атат. Мисалы, жана ОДКБнын уставы бар. Уставы Кыргызстанда дагы бекитилген, Тажикстанда да бекитилген, закон түрүндө эл аралык келишим ички мыйзамдарында жогору турат. Ал жерде жазылып турат, ошол анчам чыр болуп кетсе, ал жерден авиацияны, артиллерияны колдонгонго тыюу салынган. Булар колдонду. Анан мен айткан жерим жок, чек араны басып алсын, келе берсин дегендейчи. Биздин бийлик дагычы ошол чек араны азыр эгер өзүңдүн аскериңди бага албасаң, бирөөнүн аскерин багып каласың. Мен аскер адам катары айтайын.
Анан чек араны биз сөзсүз түрдө көңүл бөлүшүбүз керек да, бекитишибиз керек. Бул киши айткандай бир топ эл көчүп атат чек арадан. Жашоого мүмкүн болбой атат. Чек ара маселеси, суу маселеси, жол проблемасы ушул Баткенде көп болуп келген. Анын үстүнө Тажикстанга Афганистан аркылуу наркотиктер келип атат. Андан кийин Кыргызстан аркылуу Казакстан, Россия, Европага чейин барып атат. Контрабанда оружие болуп атат. Эми азыр Американын аскерлери Афганистандан кеткенден кийин бул сөзсүз түрдө жанагы боевик тигулардын баары через ошо тиги Тажикстан аркылуу бизге көп проблема келип атканы ушу Тажикстан чек арасы аркылуу келип атат. Бирок душмандашалы, сабылгылашалы, атышалыдан арыраак болсок, тынчтык жагы менен чечкенге аракет болсун деген мен ойду айтып атам да. Андан кийин азыр сөзсүз түрдө эки жогорку жетекчилер жолугушу керек деген ойду айтар элем. Ошол эле чек арага барып туруп, бирин бири чакырып, боз үйгө туруп, нанос дегизип туруп, сен өзүңдүкүн тый, мен тыяйын. Эми чек ара маселеси боюнча 100% эки жактан довольны болгон не бывает да, мына чынын айтканда. Бир жерди кичине алдырсаң, башка жагынан аласың. Стратегиялык жагынан биз алдырбашыбыз керек. Өз чек арабызды колдой албасак, биз анда акмак эле болобуз. Биз киши эмеспиз. Биз анда адам болбойбуз деген ойду мен айтар элем. Түшүнүктүү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы тактала элек. Калганы талашуу ойдон турат. Анан талашуу аймактардын 13,6 чакырымы Ош облусунун Чоң Алай районуна туш келет экен да. Анан чек ара кызматынын маалыматына караганда, бул Чоң Алай менен Тажикстандын Лахш жергетал аймагы, чектешкен аймакта 1010 гектар такталбаган жайыт бар экен. Анан мындан тышкары Чоң Алай айыл өкмөтүнө караштуу Алтын Мырза деп аталган жер дагы талаштуу тилкелердин катарына кирет экен да. Анан бул ирет маселе жайытка айландыбы? Бул маселе мындай айтат элем да, гектар такталган эмес. 13,10 канча 10% микрометр такталган эмес деп атпайсызбы? Мен дагы кайрып кетет элем, жана айкөлдүк деп атпайбы? Согушканга кыргыз эли, кыргыз аскерлери даяр. Бу жерде чоң саясат, тышкы саясат болуп жаткан, ошодон мен сескенип, колустан айтып атам да, негизи тажик эли мынча кыргызга кыр көрсөтөт турган, мынчалык барат турган алыс бар. Бары түрткө жатат. Эми жанагы жайыт мен Чоң Алайда болгом, карамыктан бери Чоң Алай дарып коңучу, Чоң Алайларда көп болгом. Бу жерде кандай десем, тажиктер бизден жер талашып же суу талашкан жок. Бу жерде конкретно четко указание менен провокация болуп жатат. Аксакалга мен кошулуп кетем. Мындай эгер алар биз менен мынтык менен кирсе, биз эмне үчүн мынтык менен кирбейбиз депчи. Көрсөткөнгө кыргыз аскери даяр. Бирок ага чейин биз өзүбүзгө эл аралык деңгээлде көрсөтүшүбүз керек. Кыргыздар, биз тажиктерди провокация кылган жокпуз. Айкөлдүк кылып чыдадык, болушуча. Рас болушпай, анда албетте согушка биз даяр болушубуз керек. Мен байттан бери ошону айтып атам да. Бу жерде чоң саясий күчтөр аралашкан. Мына наркотрафикти жакын эле кармашты. 200 килограмм. Москвада, Шереметьевода тарыхта болгон эмес. 800ден ашык килограмм героинди алып өтүшкөн. Мына 3 күн согуш болгон, а героиндар тонна алып өтүп кеткен. Албетте тиякта да бул провокация кылып аткан наркобарондор, наркомафиялар түрткү берип жатат. Алардын артында тышкы күчтөр бар деп айтам. Түшүнүктүү, бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Албетте. Урматтуу көрөрман, сыналгыдан алыстап телефонуңузду уксаңыз. Сурооңузду угуп жатабыз. Байланыш үзүлүп кетти окшойт, анда мен сурооңуз түшүнүксүз болуп калды, айта аласыңыз, урматтуу көрөрман. Сыналгыны укпай телефонуңузду уксаңыз агай. Рахмат. Биз темабызды уланта берелик.
1993-жылдагы Баткен окуясында кыргыз-тажик чек ара маселеси менен чоң айдада жаңжал болгону айтылып келет. Анан өткөн айда жогорку кеңеште дагы айрым депутаттар ушул чоң айдагы кыргыз-тажик чек арасындагы абалды козгоп айтып чыгышкан. Өкмөттүн облусундагы өкүлчүлүгү дагы чоң айдагы кырдаал боюнча маалымат тараткан эле. Анда эки өлкөнүн чек ара тозотторунун башчылары жолугуп, такталбай калган аймакта эки тараптын тең аскерлери кирбей турууну макулдашкан эле да. Анан ошондо тажик тарап дагы бир ирет өзүнүн макулдугунан баш тартып, кайрадан эле өз билгендигин кылып жатабы? Ушундай болот да, мисалы. Ошон үчүн биз эгер алар келип ушундай кыла берсе, биз жооп бербесек, моюнга эмне болот? Жооп беришибиз керек. Бир чет. Экинчиден, бул кээ бир сырткы күчтөр ушуга кызыктар. Эки мамлекетти согуштуруп койгонгочу. Ызычуу боло берсин депчи. Момундай оор малда алсыратып, дагы көз карандыгы болунгачы. Ошол эле маалда мен мисал катары айтып кетейин. Мисалы, азербайжандар менен армяндар мына жакында эле аябай салгылашкан. Канча миңдеген кишилер өлдү, канчасы жаралар болду, райондо шаарлар талкаланды. Ал жерде жана оор артиллерия, град деп коет, илгерки сөздөр менен айтканда катюшалардан үйдө колдонду. Авиацияларын колдонду, боевой вертолет самолетторуна чейинчи. Аны карап эч ким турган жок. Мисалы, Россиядагы чоң өнөктөш да, Россия деген аскерлерин алып кирип дагы экөөнтөң тыйып койду. Миротворческий силдичи. Бул жерден дагы эгер ушундай чыр болуп баратса, эл аралык уюмдарды карап койбойт, карап турбайт. Эми Кудайдын бетин аргысın, бул жерде тынчтык менен чечкенге аракет кылыш керек да. Мен айтарым ушул да, эми андай такыр эле болбой баратса, баарыбыз барышыбыз керек ал жергечи. Эмне үчүн өз жерибизди коргой албайбыз? Коргойбуз бизчи. Анан ошол бирок эки тараптан тең чоң чыгым болот анда. Бир топ кишилер мерт кетиши мүмкүн, жарадар болушу мүмкүн, талкаланышы мүмкүн, өрттөнүшү мүмкүн. Ал жакшылыкка алып келбейт. Ошон үчүн баардык жерден тынчтык жол менен, дипломатиялык жол менен чечкенге аракет кылышыбыз керек. Менин оюм ушул. Жогоруда сиз ушул камчалаган уюмга эки өлкө тең мүчө деп айта кетпедиңизби? Анан ушул эл аралык келишимдерге ылайык иш жүргүзүүнүн аракетинде кандайдыр бир жоболор бузулса, эл аралык деңгээлде алар дагы өз жоопкерчилигин тартышы керек да. Анан эгерде Кыргызстан тарап ушул эле эл аралык деңгээлде келишимдеги бузгандык үчүн Тажикстан тарапка сот аркылуу кайрылса, Кыргызстандын канчалык деңгээлде колдоо таап, мындай жеңишке, ошол чындыкка жетүүгө күчү жетет деп ойлойсуз? Мына өткөн эле чекилешти жакшы көрдүк да, көп эле видеолорун, көп эле материалдардычы. Эми кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдарга кайрылган жок. Бул маселени тынчтык менен чечсекпи деген ойдо турат деп ойлойм. Мен сезип турам да, болбосо эч жака эле кайрылыш керек болчу. Мына Рахмон барып Москвага тиги парадка катышып келди. Тажикстандыкы биздин президентти да чакырды дагы, Садыр Жапаров барып президент Путин менен Сочиде жолугуп келди. Экөө да сүйлөштү да, бул маселелерди айтып атпай, Кыргызстан, Тажикстандагы экөөнүн маселеси да күн тартибинде турду депчи. Анан бул жерде сырткы күчтөрдөн өтө эки мамлекеттен угат, ошол Россиянын президентин баарыбыз эле сыйлайбыз. Анан бул жерден мына мен ыраазы болгонум, Өзбекстандын президенти биринчи жолу Мирзиёев биринчи билдирүү жасады. Коңшу Казакстандын президенти Токаев билдирүү жасады. Мен аябай ыраазы болгонум, Турциянын президенти Эрдоган даже делегациясын жиберди, биз кандай жиберебиз, жардам беребиз. Мисалы, Азербайжанга согушуп атканда жанагы беспилоттук техникаларын Турцияныкын берди эле, армяндар бир топ кыйроого учурады. Турк халкы, турк мамлекети бүгүн да Кыргызстанга жардам көргөзмөкчү. Бирок мен угармандын айтып аткан маанисин түшүнүп турам. Ушу Баткен жергеси, мисалы, мамлекетибизде ичибизде азыр система, структура өзгөргөн күндө дагы Баткен облусун жойбош керек. Бул стратегиялык маанидеги облус. Башка облустарды бириктирсек дагы бул жерде, ал жерде чек ара проблемасы турат. Ар жакта Афганистан, Тажикстан турат. Ал жерде наркобизнес, көп проблема бар. Бул облусту статусун наоборот чыңдап, азыр күч берип, аларга өзүнчө укук берип аткан, мен колдоп кете берлем. Ошол айылдын тургундары учурда ошол контейнерлердин киргизилиши менен кооптонуу жаралып жаткандыгын белгилешип, анан кыргыз өкмөтүнө ошол өзгөчө макам берүү, алайга өзгөчө макам берүү маселеси менен кайрылышты. Анан ушул макам берүү менен эле көйгөй чечилип кетет деп ойлойсузбу? Өзгөчө макам бергиш үчүн буга мыйзам
жол бериш керек да, биринчиден. Мен жана угарманды суроосун бир аз уккандай болдум. 30 жылдан бери эмне ушул жагдайга келген депчи. Мен кыргыз элине түстөн түз кайрылып айтат элем. Баягы өзүбүздүн бала, өзүбүздүн бизден чыккан бала деп ушинтип кызматка бийликке алып келип атабыз Каракайчтан бери. Анан эч ким бул маселени чечкен эмес. Ким болсо да өзүбүздүн балабыз, айланан ошол жакта өзүбүздүн балдарыбызды отуруп, ошо өстөрүп балдары ушул жагдайга алып келди да. Экинчиден сиз айтып атасыз, жана макамды өзгөчө берсе болот. Мен сөздүн тамырын түшүнүп турам. Оружие берсекпи депчи, курал жарак берсекпи даже деп. Курал жарак бергенде мен алыс болот элем, өтө сак болот элем да. Мисалы бүгүн согуш бар, эртең жок. Мына Кудайга шүгүр 30 жылдан бери мынчалыкка барган эмес да. Ар кандай жарандар болот. Оружияны сатып жиберет, жаныбарларды атат, бири-бирин атышат, ошондой моменттерди эске алыш керек да. Башка маселе, мен Армения менен Азербайжанды айтып кетет элем да. Биз ОДКБга киребиз, Тажикстан менен Кыргызстан. Армения менен Азербайжан, Армения бизче болчу. Жана Кубанычбек Сатиндиевич айтып кетет, тышкы саясат депчи, бир жерде турат деп. Мен өзүмдү улам баса-баса айтып атпаймынбы? Уставда, ОДКБнын уставында ким кирбесин каршы бизге сразу реагировать этип, ОДКБнын ичинде Армения, Белоруссия, Кыргызстан, Тажикстан реакция беришибиз керек болчу, Россия менен. Тилекке каршы орустар байкап отурушуп алышты да. Жаначы өлүм житим болуп кетти. Азыр эми өткөндө эле мына согуш болду, канча эки тарап отко күйүп, отто да күйүштү, өлүштү, үйлөр бүт баары кетти. Тажикстанда мотострелковый полк турат, Россияныкы, Орусиянын. Мен түстөн түз Орусиянын посолуна жана Орусиянын президентине кайрылып кетет элем телевидение. Силер ОДКБнын башчысы болуп тургандан будьте любезны, ага жеткизбей түртүп, ортого түшүп, жашынакай блокпост коюла, эгер тажиктер тынчбай жатса. Если другой вопрос, если вы заинтересованы, чтобы Кыргызстану как-то подавить и задавить, у вас просто не получится. Орысча айтып кетем да. Кубанычбек Сатиндиевичке мен кошулам. Биз турабыз, тикебизден тик турабыз. Сөйлөбүз да, эмне алабыз, канча эл өлөт. Бирок жерибизди бербешибиз керек. Маселе ошодо болуп жатат. Ушундай силердин чакырууңуздар кандайдыр бир коомчулукту мындай дүрбүнөнгө салып ийет деп ойлойсуздарбы? Азыркы ушул этапта. Биз аны чакырабыз, согушат деген жер азырчы. Мисалы мен айтам, бул Тажикстанда 200.000 житимиз бар. Ошондон алда катта деле Россиянын авиа бөлүгү турат. Андан сырткары Россиянын бир топ аскер точкалары бар бизде. Таласта да бар, Чүйдө да бар, мына Каракол, Ысык-Көлдө да бар да. Анан бул мен биздин бийликке да сунуш кылар элем. Ошол Баткенде да бир жок дегенде полигон куруш керек эле. Ошол Россияныкын же күчтүү ушу ОДКБнын бир бөлүгүнчү. Эсиңиздеби, Баткенде баягы 17 сакалчан келгенде Акаевдин убагында эмне болгончу. Алар деле Кыргызстанга эмес, Өзбекстанга киргени келген, через Кыргызстангачы. Акаев ошондо 1000ден ашык кишиге орден берип, генерал армия дегенди берди, ошол жерден биз уят болгонбуз. 17 сакалчанга алы келбей, вертолеттор күйүп, канча киши өлүп жарадар болупчу. Эми биз ушул кайталанып атат да, мен жана Баткендик тууганга бирче түшүнүп туруп айтам да. Ал жерде дайыма проблема ушу, жол проблемасы болгон, чек ара проблемасы болгон, суу проблемасы болгон. Биз Баткендин проблемасын чечмейинче, биз мамлекеттин проблемасын чече албайбыз деп эсептейм. Себеби Баткендин жашоо оорураак, кыйыныраак бул Бишкекке караганда, Таласка, Көлгө карагандачы. Элди бир топ көчүп кетип атат чек араданчы. Убагында мен дагы закон киргизгем. Суу үчүн салык албай эле коелучу, жер үчүн салык албай эле коелучу, светке бир 50% скидка береличи депчи. Ушундай биз өзүбүздүн ошо чек арада жашаган кишилерди колдобосок, биздин чек арачылар да талык канды коргойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Сиз айткандай өзгөчө макамды бергенибиз менен ошол эле чек ара кызматкери мисалы Унарынын Баткендин губернаторуна баш ийбейт, ал центрге баш ийет. Аскер бөлүктөрү бул жака баш ийет. Өзгөчө макам бергенибиз бул анча-мынча экономикалык, социалдык проблемалар өзүнчө чече ала турган мүмкүнчүлүк бериш керек. Андан башкача ошол мисалы аскер бөлүктөрүнүн күчтүүлөрүн, татыктууларын, атайын машыккандарын алып барып ошол жерге жайгаштырышыбыз керек. Бишкектин эле тегерегине же Ысык-Көлгө кое бербейчи. Проблема болуп аткан жака биз болушубуз керек ал жерге. Бөлүктөр машыгыш керек. Мына Афганистанда чыр болгондо мен Советтик армиянын офицери элем. Бизди деген мен военный училищени окуп жүргөндө биз үйрөткөн эмес. Ошол чөлдөрдө, тоолордо аскер машыгуусуна окутуп да койгон эмес. Мына канча адам өлдү ошону.
Биз чек ара азыр улуттук коопсуздук комитетине баш ийет, коргоо министрлиги болсо өзүнчө болот. Бирок бул жерде коопсуздук кеңеши бар биздечи. Президент төрагалык кылат, жооптуу секретары бар. Ошол жери бул коопсуздук жактын уюткусу болуш керек. Керек болсо бир топ аскер бөлүктөрүн, же болбосо штабтардын көпчүлүгүн ошол баткен калптар орнотуш керек. Алар көрүп туруш керек, мониторинг жүргүзүш керек, анализ жүргүзүш керек. Коопсуздук коргоо үчүн чек арада отуруш керек. А борбордо курсак ылдышылабайчы. Сиз жогоруда айтып кеттиңизби, тышкы күчтөрдүн дагы бул кызыкчылыгын коргоп турат деп. Анан эгерде Кыргызстан азыркы абал чыңалуу бойдон кала берсе, Кыргызстан кандай аракеттер жүргүзүш керек? Азыркы абал менен чыңалуу болсо, азыркы абалда эмне кылыш керек? Президент өзү түстөн түз элге кайрылуу жасаш керек. Эл аралык уюмдарга кайрылуу жасаш керек. Владимир Владимирович Путинге ОДКБнын лидерлери Казакстандын ким 5-6 эме киребиз өлкө, ошолорго түстөн түз кайрылуу жасап туруп, анан маселени орустар айтканда ребром коюш керек.